Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Жакшы эс алып жатасыңарбы? Силер ар дайым бети колуңарды самдап жууганды унуткан жокпузбу балдар? Азаматсыңар. Бүгүнкү биздин жаңы сабагыбыз тарыхый буюм көкөр жөнүндө болмокчу. Ал жөнүндө кене маалыматты силер видео роликтен аласыңар. Тарыхы болбой эл болбойт деп кот эмеспизби? Анын сыңарында кыргыз эли колдонгон илгерки буюм тайындарды баарыбыз биле бербейт болушубуз керек. Андыктан бүгүн биз сиздерге илгерки кыргыз буюму болгон көкөр туурасында кеп кылабыз. Көкөр илгерки кыргыздын улуттук суусундук сактоочу идиши болуп эсептелинген. Ал ашатылган малдын терисинен жасалып, анын сыртына улуттун символу болгон оюлар түшүрүлгөн. Тери идиштеринин эң көркөмдүүсү, эң коозу бул көкөр болуп эсептелинет. Демек, кооз болгондугуна байланыштуу муну жасоо дагы абдан татаал болуп саналат. Терини алгач иштетип, анын жүнүн жыдытып алгандан кийин аны бычып кесишет. Ал эми муну дагы ар бир региондук жактан дагы өзгөчөлүктөрү бар. Учурда турмуш шартыбызда бул буюм колдонулбай калды. Ошого байланыштуу аталган буюм унутулуп баратабы же жокпу деген суроого жооп издеп көрөлү. Чанаштан көкөргө куйушкан, же болбосо бишкек менен бышкан саба деп кот эмеспи? Ошодон көкөргө куюп, анан кичинекей идиш катары көкөрдү пайдаланышып, анан пиялларга, чыныналарга куюп беришкен. Мына ардактуу көрүүчүлөр, ата-бабаларыбыз колдонуп келген көкөр жөнүндө көптөгөн тарыхта калган маалыматтарды алдык. Кечээ күн тарых, эртең күн келечек. Ал эми бүгүнкү күндө көкөрдү замандаштары сувенир, брелок катары пайдаланып жатканы баарыбызга белгилүү. Кана эмесе балдар, баарыбыз биргеликте көкөрдүн сүрөтүн тартууну үйрөнөбүз, балдар. Алгач бизге ак барак, кара карандаш жана түр карандаштар керектелет. Баарыбыз кунт коюп, кымыз куюучу идиш көкөр жөнүндө тартабыз. Баарыбыз карап туралы, балдар. Тартууну үйрөнөлү. Ата-энелерибиздин жана эже байкелерибиздин жардам сурап, көкөр тартып алалы. Көкөрдүн өңү күрөң өңдө болот. Аны биз күрөң боек менен боеп алабыз. Сыртына чыгарбай, таза, чиймелебей боегонго аракет кылабыз, балдар. Баарыбыз көкөр тартууну үйрөнүп жатабызбы? Боегондучу, балдар. Азаматсыңар. Мына балдар, биз кымыз куюучу идиш көкөрдүн сүрөтүн тартып, аны боеп алдык, балдар. Эми үйүңөргө тапшырма. Бардыгыңар атаңардын, апаңардын, байкелериңердин жардамы менен көкөр тартып бизге кетиргиле. Биз силерден жооп күтөбүз, балдар. Саламатта болгула, балдар.